Убакыттын берекесин кетире турган негизги 7 фактор жана аларды чечүү жолдору. Биринчи, телефон, электрондук почта, СМС. Булардын баары сиздин көңүлүңүздү негизги жумушуңуздан башка жакка буруп, маанилүү жагдайларды ойлонуудан алаксытат. Ал тургай телефонду нары коюп, электрондук почтаны жапкандан кийин да жумушка киришүү кыйындап, бир канча убакыт алат. Натыйжада киши күнүмдүк убактысынын жарымын телефон менен өткөрүп алып, күндүн аягында эч бир иш бүтүрбөгөн болуп калышы мүмкүн. Мындай кесепеттер менен күрөшүүнүн 7 жолу бар. Биринчи, телефон, электрондук почта сыяктуу байланыш асбаптарын бир гана керектүү маалда колдонуңуз. Жумуш убагында керек болуп калса дагы тезирээк бүтүрүүгө тырышыңыз. Жумуш маалында жеке иштер боюнча чалып жаза бербеңиз. Өзүңүздү жумуш маалында жумуш боюнча гана сүйлөшүүгө көндүрүңүз. Азыркы учурда бул шарт көбүнчө смартфондорго тиешелүү экени белгилүү. Экинчи, маанилүүлүгүнө жараша тизмектеп алыңыз. Телефон чалган кишиге жооп берерден мурун анын ким экенин аныктаңыз. Белгисиз номерлерге жооп берерде кызыгууңузду баса туруп, кандай максатта чалганын сураңыз. Үчүнчү, күнүмдүк мерчемиңизде сизди эч ким алаксытпай турган бир убакытты бөлүп коюңуз. Смартфон менен байланыш каражаттарына кул болбоңуз. Алардын үнүнө кылчактай бербеңиз. Эң жакшысы, андай эскертүүчү дабыштарды толугу менен басып таштаңыз. Төртүнчү, эгер өзүңүз кабарлашып же кат жаза турган болсоңуз, сизге кайра байланыша ала турган же жообуңузду ала алгыдай убакытты алдын ала эскертип коюңуз. Бешинчи, сүйлөшүү менен кат жазууга атайын убакыт бөлүп, бардыгын бир-бирден бүтүрүп алууга тырышыңыз. Күнү бою ошол иштер менен убара болуп жүрө бербеңиз. Алтынчы, телефон чалууларды алдын ала мерчемдеңиз. Жумуштагы жолугушуулардай керектүү темаларды алдын ала белгилеп алыңыз. Кагаз бетине түшүрүп туруңуз. Ошондо кайра суроо маселеси туулбай, убакытты үнөмдөйсүз. Убактыңызды алган экинчи фактор — күтүүсүз коноктор. Эң көп кездешкен убакыт коротуунун экинчи себеби күтүүсүз коноктор. Алар сиздин оңбогондой убактыңызды алып коюшу мүмкүн. Себеби алар каалаган убагында келип, сизди алаксытып, иш маанайыңызды бузуп, өндүрүмдүүлүгүңүздү түшүрөт. Кээде мындай коноктор бир канча саат бою наркы беркинди кобурап отура бериши да мүмкүн. Урлардын эң зыяндуусу убактыбызды урдагандар. Себеби уурдалган бардык нерсени кайтаруу мүмкүн, бирок уурдалган убакытты кайтаруу такыр мүмкүн эмес. Мына ушундай убакыт уурларынан сактануу үчүн төмөндөгү 5 кеңешке көңүл буруңуз. Биринчи, сизди эч ким алаксыта албай турган убакыттарды белгилеп алыңыз. Ал убакыт тууралуу дос жар, тууган туушкандарыңызга кабарлап, баланча убакыттарда убактыңызды алууга болбой турганын эскертиңиз. Экинчи, келген конокко убакыттын аздыгын, жумуштун көптүгүн айтып, жагдайды түшүндүрүңүз. Үчүнчү, курулай кептерди жыйынтыктоону үйрөнүңүз. Талкууланып жаткан кептин бүтүмүн чыгарып, коногуңуз менен коштошуп, ишиңизге киришиңиз. Төртүнчү, конок кабыл ала турган атайын убакыт белгилеп алыңыз. Жолугушуулар тууралуу алдын ала сүйлөшүп алууга аракет кылыңыз. Кесиптештериңизге дагы бир белгилүү убакыттарда эшигиңиз ачык болорун кабарлаңыз. Бешинчи, башкалардын да убактын урдабаңыз. Башкаларга да күтүүсүз мейман болуп барбаңыз. Жумуштарыңыз болсо сылык сыпа уруксат сураңыз. Эң жакшысы алдын ала сүйлөшүп алганыңыз оң. Эгер сиз жумушуңуздун өнүмдүүлүгүн арттыргыңыз келсе, айланаңыздагы кишилер сизди башкалардын убактын уурдоочу катары көрбөйбү? Ошону тактап алыңыз. Анан чыныгы жоопту угууга да даяр болуңуз. Алар сизге кандай жооп берсе да, өзүңүздү актабаңыз. Унчукпай угуп, артынан рахматыңызды айтыңыз. Кийин алынган жооптордун корутундусун чыгарып, өзүңүз менен иштөөгө тырышыңыз. Убактыңызды алган үчүнчү фактор — жыйналыштар. Убакытты уурдаган үчүнчү жагдай — мерчемделген же мерчемделбеген жыйналыштар. Жакшылап мерчемделбеген же жетишээрлик даярдалбаган жыйналыштар кишинин өтө көп убактын текке кетирет. Жыйналыш мүнөттөр жемиштүү өткөнү менен сааттарды текке кетирген иш-чара. Муну туура эмес түшүнүп алып, жыйналышты такыр керексиз деп кабыл алууга да болбойт.
алдыдагы жумуштун жакшы жүрүшү, пикир алмашуу, маселелерди талкуулап чечим чыгаруу, жумуштун жүрүшүн көзөмөлдөө үчүн жыйналыш дегендин мааниси зор. Ошол эле маалда жыйналышты да жакшылап өткөрүү зарыл. Эмесе, жыйналыштын жемиштүүлүгүн арттыра турган 8 жол тууралуу кеп айтсак. Биринчи, жыйналыштын убактын алдын ала тактап алыңыз. Алтынга бергисиз убакыттын текке кетип жатканын эсептөө үчүн жыйналыштын убактын жыйналышка катышуучулардын санына көбөйтүш керек. Мына ошондо канча убакыт пайдасыз өткөнүн байкоого болот. Экинчи, жыйналыш жасоонун зарылдыгы барбы деген суроо койгон оң. Эч кандай зарылдыгы болбосо, аны баштабай туруп токтоткон жакшы. Эгер кайсы бир кызматкердин жыйналышка катышуунун кажети деле жок болсо, аны чакырбай деле койсо болот. Үчүнчү, күн тартибин белгилеп коюңуз. Жыйналыш жасоо зарылдыгы туулган кезде анын максаты менен өткөрүү иретин тактап алуу керек. Талкуулана турган маселелерди тизмелеп алыңыз. Ал маселе боюнча жооп бере турган, сөз сүйлөй турган кызматкерлерди белгилеп коюңуз. Жумуш боюнча жеке маектешүүлөрдү да ушундай тартипке салган оң. Талкуулана турган маселелер кагаз бетине түшүрүлүп даярдалса, жыйналыштын канчалык тез жана жемиштүү өтөрүнө да көзүң жетет. Төртүнчү, жыйналыштын башталуу жана аяктоо мөөнөтүн катуу бекитиңиз. Убактысында башталганы менен аягына чыкпай узарып кете берген жыйналыштын пайдасынан да зыяны көп. Кечиккен кишилерди күтпөңүз. Бир киши үчүн маалында келген башка кызматкерлерди жазалоого болбойт. Бешинчи, эң алгач маанилүү нерселерди талкуулаңыз. Алтынчы, ар бир маселенин талкуусу бүткөн соң кыскача корутунду чыгарып отуруңуз. Бардык көз караштарды ортого салып чечим чыгарыңыз. Башка маселеге өтөрдөн мурун талкууланган жагдайды баары түшүнгөн, макул болгонун байкаңыз. Жетинчи, кабыл алынган чечимге тиешелүү иштерди аткарууга жооптуу кишилерди дайындаңыз. Жооптуу киши менен аткарылчу мөөнөтү белгиленбесе, ошончо талкуу менен айтылган чечимдер тек гана кургак сөз бойдон калаарын унутпаңыз. Сегизинчи, жыйналыштагы маанилүү жагдайларды кагаз бетине түшүрүңүз жана катышуучуларга жыйналыштагы чечимдерди таратып бериңиз. Бул бир күндүн ичинде кагазга түшүрүлүп, кызматкерлерге таратылып берилсе, жумуштун өндүрүмдүүлүгү дагы да артат. Убактыңызды алган төртүнчү фактор — кокустуктар. Убакытты уурдай турган дагы бир фактор — күтүүсүз жүз берген кокустуктар менен аларга чара көрүү. Мына эми жумушка берилип иштей баштаганда күтүүсүз бир иш болуп кетет да, сиздин бир нече мүнөтүңүздү же бир нече саатыңызды, ал тургай андан көп убактыңызды жоготот. Мындай учурларда төмөндөгүдөй чараларды көргөн оң. Биринчи, бир нерсе жасоодон мурун ойлонуңуз. Бардык күтүүсүздүктүн себеби ойлонулбай жасалган иштер экенин эсиңизге түйүңүз. Кызуу кандуулукка алдырбай, токтоо отуруп алдыдагы жагдайды аныктаңыз. Чечимин табуу үчүн маселени аныктап алыңыз. Экинчи, жоопкерчиликтерди бөлүштүрүп бериңиз. Жумуштар аткаруу мүмкүндүгү бар кишилерге бөлүнсө, ар бир киши ченемдүү убакытты бөлүп, кичинеден күч жумшап отуруп, жалпы жагдайды жолго салат. Үчүнчү, абалды кагаз бетине түшүрүңүз. Бул баам парасаттуулук менен сабырдуулукка көмөктөшөт. Төртүнчү, маалыматтарды иреттеңиз. Курулай божомолдор менен чектелбей, накта даректерди аныктай билүү алдыдагы маселенин чечимин табуунун башкы жолу. Бешинчи, адис жолун ойлоп табыңыз. Эгер кандайдыр бир кыйынчылык кайра-кайра кайталана бере турган болсо, аны бардыгы түшүнүп, колдоно ала тургандай чечим ойлоп табыңыз. Мындай өзгөчө жагдайлар ар кимдин башына түшүүсү мүмкүн болгондуктан, ар дайым андайга даяр болгон оң. Сактап калуу үчүн болгон аракетиңди жумшоого арзыган эң баалуу нерсе убакыт. Чынында эң оңой кетирилип жаткан нерсең да ошол экенин көрүүгө болот. Убактыңызды алган 5-чи фактор — жумушту кийинкиге калтыруу. Бул кишинин убактын гана эмес, өмүрүн дагы уурдайт. Андан кутулуу сиздин бүткүл жашооңуздун өзгөрүүсүнө шарт түзөт. Убакытты эң көп жогото турган жагдай — жумушка дароо киришпөө. Бул адаттын тамырына балта чаба турган 7 ыкма бар. Биринчи, кагазга жазып мерчем түзүңүз. Өтө тыкан дайынданыңыз. Ар бир аракетиңизди
алдын ала ойлонуштуруңуз. Тапшырмаңызды ар бир кадамына чейин аныктап мерчемдеңиз. Экинчи, жумушка киришүүдөн мурун бардык керектүү курал-жарактарды белеңдеп алыңыз. Кийин шашмалап калбаш үчүн алдын ала даярдап алган оң. Үчүнчү, алгачкы кадамды баштаңыз. Көпчүлүк учурда алгачкы 20% аракет жумуштун натыйжасынын 80%-на жеткирет. Башын баштап алсаңыз, андан ары улап кетүү оңой болот. Төртүнчү, алдыдагы тапшырмаңызды бөлүктөргө бөлүп алыңыз. Кээде чоң жумушту бөлүктөргө бөлүп алып, аз-аздан аткаруу менен ал тапшырманы аяктоонун табылгыс жолу болуп саналат. Бешинчи, жумуш убактыңызда 5 мүнөттүк тыныгуу жасап, ошол маалдарда кыска убакта жасала турган иштерди бүтүрүп алууга тырышыңыз. Ошону менен жалпы жумушту акырындап бөлүп бүтүрүп аласыз. Алтынчы, жумушту кийинкиге калтыруу адатынан арылуу үчүн алгач иштин жеңилинен, чакандарынан баштаңыз. Алгачкы кадамды жасап алып, андан кыйыныраак иштерге киришүүгө мүмкүндүк берет. Жетинчи, кээде тескерисинче эң оор иштен баштоо дагы зарыл болот. Эң оор, эң көп убакытты ала турган жумуштан баштоого өзүңүздү көндүрүңүз. Аны аяктаган соң, башкалары ага салыштырмалуу жеңил болоруна көзүңүз жетет. Баштоо иштин жарымы. Убактыңызды алган 6-чы фактор — курулай маектешүү. Курулай маектешүү жөн салды кобурашуу дегенге тек гана бетме-бет отуруп сүйлөшүү эмес, онлайн жазышуу да кирет. Булар кишинин айтып бүткүс зор убактын алат. Көптөгөн эсептөөлөргө караганда, кишинин жумуш убактысынын 75% башкалар менен сүйлөшүүгө кетет экен. Тилекке каршы, бул убакыттын жарымы жумушка эч бир тиешеси жок курулай кептер менен өтөт. Натыйжада мындай пайдасыз иштер жумушка арналган убакытты урдоодо. Эгер Аллага жана акырет күнүнө ыйман келтирсеңер, жакшы сөз сүйлөгүлө же унчукпай отургула. Хадис. Мындай адат сиздин жумушуңузга өтө чоң зыян келтириши мүмкүн. Көптөгөн кишилер өзүнүн убактысы менен бирге башкалардын да убактысын текке кетиришет. Алар өз мүмкүндүгүнөн төмөн турган жумуштарды жасагандыктан керексиз аңгемелешүүгө убакыты көп болот. Эмесе, убакытты мынтип текке кетирбеш үчүн төмөнкү кеңештерге кулак түрүңүз. Биринчи, башкалар менен сүйлөшүү үчүн атайын убакыт болот. Кесиптештериңиз менен жумуш арасындагы тыныгууларда же жумушта бүтүргөндөн кийин деле сүйлөшсөңүз болот. Эгер жумушка байланышы жок кеп башталып кете турган болсо, сылык гана иштешиңиз керек экенин айтып, аңгемени токтотуп, ишиңизге киришиңиз. Мындай кылуу көбүнчө маектешиңизди да жумуш жасоого түртөт. Экинчи, натыйжага көңүл буруңуз. Эгер сиздин кызматыңыз акыл эсти иштетүүнү талап кылса, анда кесиптештериңиз менен маектешүү көп убакыт алышы мүмкүн. Ортого чыккан маселелер менен алардын чечимдери тууралуу сүйлөшүүңүз керек болот эмеспи? Чынында, бардык маектешүүнүн максаты белгилүү бир натыйжага жетүүгө багытталышы керек. Убактыңызды акыркы футбол жарышын талкуулап же 1 жыл мурунку дем алууңузду сүрөттөп, курулай өткөрбөгөнүңүз оң. Өзүңүз сындуу кесиптештериңиз менен маектешүү, пикир талашуу бир гана силердин орток маселеңер тууралуу болуш керек. Алла Таала Куранда ийгиликке жеткен азаптан кутулган момун пенденин сыпатын мындайча баяндайт. Алар бош, пайдасыз нерселерден терс бурулушат. Муъминун сүрөсү 3-аят. Бош сөзгө же бир ишке жолуккан кезде ал жерден буйдалдай өтүп кетет. Фуркан сүрөсү 72-аят. Убактыңызды алган 7-чи фактор — ишенимсиздик. Убакытты урдоочу факторлордун эң акыркысы ишенимсиздик жана анын айынан жумушту кийинкиге калтыруу. Ишенимдин жоктугунун айынан сиздин канча убактыңыз уурдалып атканын элестете албашыңыз да мүмкүн. Чектен ашкан кабарлашуулар, сүйлөшүүлөр, келишимдер жана ушул сыяктуу ашыкча иштердин себеби да ушул. Ишенимсиздиктин айынан өз убактыңыз менен кошо жаныңыздагы кишилердин дагы убактын текке кетиресиз. Тапшырманы орундатуу алдындагы коркунуч менен ишенимсиздик ошол тапшырманы орундоого кете турганда убакыттан көп убакытты алат. Ишенимсиздик жумушту кийинкиге калтыруунун эң башкы себептеринин бири. Ал бир гана убакытты гана эмес, каражатты да чыгымдап, нервиңизди жукартат.